Илим Карыпбеков азаматсыз Кашкар байке. КТРКнын мурдагы башчысы. Илим Карыпбеков өзүнүн Instagram баракчасына Кашкар Жунушалиев жөнүндө пост жазып чыкты. Мен биздин ийимге чоң ыраазычылыгымды билдирип коеюн деп чечтим. Кече Бишкекте жол кырсыгынан кийин атышы болду деп ызычып болбоду беле. Бүгүн ийим министри жаш балдар ОПГга кол салышты. Жаш балдар кармалды деп билдирди. Азаматсыз Кашкар байке. Өткөндө орун басарыңыз пресс-конференция берип бир дагы ОПГ катталган жок дегенде аябай капа болгон. Как так деп. Эми ОПГсы жок алабызбы деп. Кудай урбадыбы деп. ОПГ байкелерге чейин кайрылып ийген. Байкелер жок дегенде бирөөңөр барып статистиканы бузбай катталып койгулачы деп. Мына Кудай бар деген ушу. Мени укканга өткөндө асмандан издегенибиз көчөдөн табылыптыр. Эми Кашкар байке, жанагы 95-жылкы ОПГга кол салган жаш балдарды чыгара көрбөгүлө. Бул акмактар итак ОПГ жок заманда өлүп тапкан. ОПГбызга кол салышкан тура. Бул эмне деген шумдук? Азыркы жаштар совсем тарбиясыз болуп калышты, деп жазды. Маалымат блогу аргумент чекиткейжи. Айзада Жамгырчиева мас болуп, чын эле ичкилик ичип алдыбы? Мындай суроо баарына белгилүү болгон алып баруучу жанарчы Айзада Жамгырчиевага коюла баштады. Анткени жакында ал жеке баракчасына бир видео киргизген. Анда Айзада маска окшоп көрүнгөн эмес. Анын катталуучулары Айзада ичип алаганго мас окшойт деген сөздөрдү калтырышты. Ага жооп кылып Айзадайым "Оба, чайгамасмын" деп жооп берген. Чындыгы кандай болду белгисиз. Маалымат блогу аргумент чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон муктаждарга ээ болуңуз.